Assalamu alaikum, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Bir ay алдын кыргыздардын спорт мастери ачылды. Step Cross 1 деп айтып чыккан элек. Аябай көп мекендештер тарабынан көрүлүп, көптөгөн бир туугандар азыркыга чейин келип, ошол роликти көрүп, кийим-кечек кылып кетип атыпсыздар. Бул жерде Li-Ning, Anta, Joma 361 жана башка брендтер бар. Аябай көп кийимдер дагында келиптир. Россия боюнча жеткирүү кызматтары бар. Ондон онго чейин кызмат көргөзөт. Биз менен чогуу туруңуздар. Абдыбек агабыз экөөбүз силерге толук маалымат айтабыз. Assalamu alaikum. Кантсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Аябай көп бир туугандар көрүп атат. Комментарий аябай көп жазылды, өзүңүз окугандырсыз. Ошол боюнча суроо жооп кылып тарталы кандай? Хорошо. Ассаламу алейкум мекендештер. Буйруза бизге жаңы товарлар келди. Бул реклама берүүнүн максатын дагы башынан баштап айта кетели. Реклама бергенден максат бул эптеп эле реклама кылып сатыш эмес, туугандар. Бул жерде азыр жаңы товарлар келди. Мурунку видеодо тартылган кээ бир товарлар азыраак болуп туруп, ошол товарды издеп келген адамдарга жетпей калган. Бир аз наразычылыктар да болгон. Ошолго азыр товарларды баарын алып келдик. Буйруза ошолорду көрсөтүп беребиз. Андан дагы бир маселе бул биз Instagram баракчада өзүбүз да реклама алып жүрөбүз. Бирок Instagram баракчада улуу кишилер көп адамдар көрө албайт экен ал жактычы. Ошого кененирээк обзор сурагандарга ошолорго көрсөтүп берели деп чечтик. Андан берсек баштап көрсөтүп берсек, Ондон онго чейин кызмат көргөзөбүз. Саат 10-дон 10-го чейин иштейбиз. Метронун жанында Марина Рошано. Марино деген. Марино метро. Марино метронун 5-чы чыккан салат. Видеону анда коюп берип, каяктан башталып? Бул жактан баштайлам да, кийин. Бул жактан баштасак, Буйруза Li-Ningден мондай Bet5 деген футболкаларынан келип түштү. Баардык размерлер наличие бар. Ошондой эле необычный футболканы сурагандар бар эле Instagramдан жазычы. Мондай ак кара расцветкасынан келди. Li-Ningдин эмблемасы чоң. Ошондой эле Антанын шымдарын сурагандар бар эле. Антанын шымдары келди. Ценаларын сразу айта кетсек, Li-Ningдин футболкалары бизде основном 2200, 1900, эң кымбаттары 2400төн. Бизде 2500төн жогору футболкалар жок. Антанын шымдар дагы мурункуга карата бир аз ценалар түштү. Булар 3200төн. Бул плашовка мондай Li-Ningдики 2900, 3000ден бар. Ошондой эле футболкалардан алып келсек, Хелмен футболкаларынан келип түштү. Батниктер заказы бар. Ак, бардовый цвети, ошондой эле көк цветинен келип түштү. Бул материалы аябай жакшы, жайкыга салкын. Өзүңөр келип байкап көрсөңөр болот. Ошондой эле Жоманын да футболкаларынан келип түштү. Мурунку видеодо тартылганда Жоман футболкаларынан бир аз азыраак болуп жетпей калгандар бар эле. Эми размерлер бардыгы бар, келип алып кетсеңиздер болот. Андан кийин да Келменин мондай необычный болгон футболкаларынан келип түштү. Булардын баазы 2200төн, заказы жок. Булардын да башка расцветкалары деле бар. Анан мол спортивка, аст үстү спортивкада көп спрос болду да. Булар мисалы азыр данный момент LK-дан 3XL-га чейин бар. Баазын айта кетсек 4900 сом, аст үстү чогуу кетет булар. Андагы бизде кээ бир сеналар боюнча бир аз суроолор болду да. Баягы сеналар кээ бирлери брендти түшүнбөгөн адамдар, кыргыздын магазининде деле баягындай арзан товар экен деп элестетип алган, баалары бир аз кымбат дегендер да болду. Баалары наоборот бизге башка ушундай бренд магазиндерге салыштырмалуу баалар арзан. Себеби бизге мисалы бир 20 адам келип кетсе, анын бир 18 ыраазы болуп, арзан экенин ыраазы болуп, рахматын айтып кетет да. Ошондой эле Келменин мондай спортивкаларынан келип түштү. Мурункуда да көрсөткөнбүз. Булар үстү жалгыз өзү эле кетет. Бардовый расцветкасынан келди. Ошондой эле маякта көк расцветкасынан келди. Ошондой эле ак расцветкасы бар. И дагы бир жашыл расцветкасы бар. Андан эмесе кийинки мондай холодоктордон сурагандар бар эле. Холодок ветровка, жайкы аябай чука. Булардын баазы 3700төн, ак, анан кара расцветкасы бар. Анан мондай дагы Li-Ningден спортивный көчөгө деле кийсе болот, залга деле кийсе болот. Майкаларынан келип түштү. Булардын баазы 1200төн 1500га чейин бар. Ошондой эле бул жактан дагы бир холодок спортивка көрсөтүп коелу. Үстү мына аябай жука, жайкыга өтө ыңгайлуу, жамгырда да кийсеңер болот. Шымдардан көрсөтөм турган болсок, холодок шымдар. Холодок шымдар мондай цветтери бар. Булар без манжет 2800төн, мурун булар 2900, 3000ден сатылган. Андан кийин
Линингтен мондай бакингтер келип түштү. Кара, ак расветкасы, жакасы. Булардын баасы 2200 Размерлер бар. Размерлер бардыгы бар азыр. Ошондой эле баягы асты үстү холодок сурагандар бар эле. Мына асты үстү мондайлар келип түштү. Булардын баасы 6500 асты үстү чогуу кетет. Так, андан кийин бул жака өтсөк болот, Кепкалардан да келип түштү. Мына келменин кепкаларынан сурагандар бар эле. Ак бар. Ушунун ак расветкасы бар, кара расветкасы бар. Ошондой эле Линингтен дагы кепкаларынан келип түштү. Булар мындай плашовка материал, аябай башка мындай жарашыгы жакшы турат. Ошондой эле жайкыга салкын болот. Андан кийин Жоман спортивкаларынан келип түштү. Жакшы эле көрүнүп атабы, мына көрсөтөйүн. Жоман спортивкаларынан келип түштү. Булардын баасы 3900 2 расветкасы бар. Бардык размерлер бар, келип алып кетсеңиздер болот. Анан ушул жерден да бир кыстарып айтып кое турган нерсе, туугандар. Бул видеону көргөндөн кийин бир жумадан кийин же бир 10 күндөн кийин келе турган болсоңуздар, именно бир моделге келе турган болсоңуздар, анда лучше чалып же Инстаграмга жазып тактап алып келсеңиздер жакшы болот. Ошондой эле Линингтен азыркы сезонго, азыркы малга шорталар келди. Аябай жука. Бул авратты жабат экен деп. Авратты жабат да, тизени жабып турат. Өзүмчө дагы кетип кийип алдым, азыр бедеде температураны көрүп атасыңар. Ушунун кара расветкасынан келип түштү. Кара расветкасынан. Ошондой эле шортан баягы залга кийемдегендер же бир сууга түшкөндө кийемдегендер болсо, мына кыскасынан да келип түштү. Булардын бардыгы наличие, бардык размерлер бар. Андан эмесе бул жактан кроссовкалардан көрсөтүп бере турган болсок. Кроссовкалардан мына бюджетный варианттардан келип түштү. Булар аябай удобствосу жакшы, жайкыга сетичный ага кирет. Булардын баасы 4400. Ошондой эле мондай популярный болгон Flex'тен келип түштү. Булардын бардык размерлер бар данный момент. Жетиштүү санда келип алып кетсеңиздер болот. Булардын баасы 4500. Мурун бир аз кымбат эле 4900, 4800, 4600 сатылган. Анан дагы туугандар бизде мындай да. Бизде жаңы бир 3-4 күндө товар алмашып турат да. 3-4 күндө товар келип турат. Ар келген сайын товардын ценасы жаңыдан коюлат. Бизге мисалы арзан келсе, баягы мурунку цена менен кое албайбыз да. Арзан келсе биз деле арзан коебуз. Бир аз кымбатыраак кеп калса кымбатыраак коюлат. Бирок көбүнчө барган сайын товарлар мындай уже выгодный жолдорун карап, выгодный алып келген аракет кылып, арзан коюп атабыз. Анан мондай дагы сетичный кроссовкалардан келип түштү. Булардын баасы да 4500. Ошондой эле Линингтен да өтө скромный болгон кроссовкалардан келип түштү. Булардын баасы дагы 5200. Андан кийин жайкыга шлепкалар кийсеңер болот. Ак кара расветкадан асты мындай тешиктер бар, суу турбайт. Булардын баасы 1,5 миңдан. Бул тапчыкалар мисалы биз Кыргызстанда дагы биздин өзүбүздүн тааныштар бар, ошол чогуу иштешкенчи. Алардын магазиндеринде 1800-2000 миңден коюлуп тур да. Аларга карата бизден наоборот Москвада арзан түшүп атат буларчы. Андан кийин мондай кроссовкалардан дагы бар, биздин баягы улуураак возрасттагы байкелер көбүрөөк кийет, мына 5400. Качествосу аябай жакшы булардынча. Анан бизде товарлар бардыгы оригинал туугандар. Биз баягы комментарийде жазган экен да, оригиналдуу эле бир премиум качествода деп айтсаңар болбойбу депчи. Эми оригинал дейби, оригинал болбосо башка кандай айтасыңар? Ошого бардык товарлар келип текшерип көрсөңөр болот. Баягы комментарий жазып, анан кийин көрбөй туруп эле тура эмес болуп калат алчы. Эртең ал үчүн деле жооп бериш керек болуп калат. Ошондуктан биз Кудайдан корккон адамдарбыз. Буну оригинал деп айтабыз, оригинал эмес деп айтабыз. Анан мондай дагы хоккей светтеринен бар. Булар дагы жаңы обновление болуп, повторный партия келди. Булардын баасы 5600. Азыр дагы туугандар көрүп, мурунку ценалардан бизге мынчадан сатылды эле, азыр эмнеге мындай деген суроолор болбош үчүн мындан астына айтып кеттим. Ар келгенде ар кандай цена коюлуп турат, алмашып турат ценасы. Мондай дагы жайкыга өтө ыңгайлуу келди. Булардын баасы 5500. Ушунун эле сетичный варианты келди. Булар 4500. Эко бир эле модель болгону бизге түшкөндө ценасы ушундай болуп түшкөн. Андан кийин Линингтен эң популярный кроссовкалардан бири Super Light деп коет, Pantera деп атап коет экен.
булардан келип түштү. Булардын баасы 6800'төн. Ondan keyin Anta'nın suyucuları var ya, Anta'nın krossovkalары мына. Anta'nыкын көрсөтүп бере турган болсок, булар 4900'төн. Булардын да бардык размерлери бар, ак кара расцветкаларынан бар. Ошондой эле Ленингтин дагы кроссовкаларынан келип түштү. Ленинг бул бизге бир-эки тууганыбыз атайын ушул модельди сурап жазып алдырып бергиле дегенден алдырып бердик да. Булар 3900'төн. Булар бюджетный варианттар. Бардыгы таза оригинал. Ошондой эле мол модельдерине келип түштү. Бул модельдер дагы бар, бардык размерлер наличие бар. Булардын баасы 6800'төн. Так, андан кийин көрсөтө турган болсок, Ленингтин дагы необычныйраак тезек мындай кеталарынан келип түштү. Москванын погодасына, жамгыр погодаларга аябай ыңгайлуу. Булардан да бардык размерлер бар. Келип алып кетсеңиздер болот. Анан дагы биз бүгүнкү тартканга атайын бул жак менен сүйлөшүп, бүгүнкү даярдадык эле, дагы товарларыбыз келишкире эле бир аз задержка болуп калды. 2-3 күндө дагы кроссовкалар дагы жаңы модельдер, өтө күчтүү модельдер келет, обновление болот. Андыктан 2-3 күндөн кийин дагы жаңы товарлар келет. Бул жактан көрүнбөгөн товарларчы. Анан негизи мына брендтерге кызыгып кийингендер аябай көп экен дедиңиз. 20-30 миңден кийимханалар болот деп айттыңыз да. Ошолор кичине арзанат кыласызбы? 10 миңден өткөн. Ал боюнча айтып кете турган болсок, бизде мындай да. Биз мындай бизнесмен же бир коммерциант эмес да, чындыгын айтып келгендечи. Ачыгын эле айтыш керек, биз баягы эл катары эле эл мененбиз да. Анан товарды болушунча алып келип, болушунча андай арзандатып койгонго аракет кылып атабыз да. Эл баягы көтөрөлүп турган, сен аны мисалы модельдерди карап көрсөңөр, кээ бир хейттер кетти да, бир түрлүү товар алып келипсиңер депчи. Бирок бизге кыргыздар именно скромный кийген эткенбиз да. Ошол биз кыргыздар талап кылган товарларды алып келип атабыз да. Анан скидка боюнча мындай кыла турган болдук. Бизде өзүбүздүн базовый клиенттерибиз бар, действительно базовый, бул брендти түшүнгөн адамдар бар. Келип баазына деле карабайт, мындай качествосын көрүп туруп жаккан модель болсо тарс кийинет да. Ошол бизде бир 10 миңден ашканга 5% скидка кылабыз. Баягы определенный 5% скидка алып беребиз. 10 миңден ашса. Эгер 20 миңден ашса, 10% скидка алып беребиз. Азыр бул жакта баягы кээ бир адамдар түшүнбөшү мүмкүн, 20 миңге да кийим кылабы депчи, ошондой суроолор болушу мүмкүн. Бизде бар ошондой 20 миңге келип асты-үстү кийим кылып кетет. Ошондойлорго 10%тен түшүрүп беребиз. Ошондо 20 миңге кийинип атса 2 миң скидка болот да, 20 миңден. 10 миңден аша турган болсо 5% скидка алып беребиз. 10 миңден аша турган болсо 1000 рубль скидка болуп берет. А так негизи эле бизде товарлар мындай баягы инсап менен эле коюлган да, наценка азырча. Ошого өтө көп скидка кыла албайбыз баягы. Аны деле туура түшүнүш керек деп ойлойм. Жакшы. Анан дагы эмне айта турган болсок, доставка боюнча, доставка башка региондо, мисалы Питерден, Новосибир, башка областтан бизден азыр алып аткандар бар. Бизге жазып кайрылсаңыздар болот, размерлериңерди тандайбыз дагы. Биз WhatsAppка жазсаңар кандай жолун айтып беребиз. Доставкасы почти бесплатно болот. Же болбосо бир аз эле акча болот да, жеткирип беребиз. Мындай логистика компаниялары менен жөнөтөбүз. Почта Россия башка. А Москванын ичинде болсо, будний күндөрү болушунча өзүбүз жеткирип берген аракет кылып атабыз. Баягы метролорго чейинчи. А так болбосо Яндекс менен баягы сеназын деле бөлүштүрүп, сеназын деле ыңгайлаштырып, Яндекс менен деле жөнөтө алабыз. Яндекстен жөнөткөндөн баягы бизге бир аз убакыт, алардын деле убакыты, биздин деле убакыт эконом болот экен да. Анан кээ бир адамдарыбыз баягы алысыраак жерде жайгашкан, ал жакка барып келгенче баягы Яндекс менен жөнөтүп койгон бизге да ыңгайлуу болуп атат да. Көрсөттүкпү же дагы бар кийимдер? Дагы футболкалардан, дагы башкача футболкалардан көрсөтө туруп койсок, мындай батниктерден келип түштү да, Ленингтин. Бунда бардык размерлери бар, ак кара расцветкаларынан бар. Анан мондай азыркыга өтө ыңгайлуу мондай футболкалардан келип түштү. Бул да Ленингтики. Арттары мындай жука, аба кирип турат да, дышающий. Ошондой эле бул жактан да көрсөтө турган болсок, бир аз өзгөчө футболкалардан да келип түштү. Мындай именно баскетбол формасына окшоп, булар да дышающий материалдары. Андан кийин ошондой эле мондай темно-синий болгон расцветкасынан келип түштү. Булардын баасы 2200. Мондай дагы расцветкаларынан бар. Дагы айтып кое турган нерсе, баягы бизде реклама кылып, эптеп эле бизден алып кеткиле деген нерсе жок болгондар бизде.
эгер баягы бренд товарды мындай арзаныраак бюджет варианттарды карай турган болсоңуздар, биз метро Марино жайгашканбыз да. Бул жакка келип, эми бизден алууга деген ой жок да бизде. Баягы болгону бизден товар алсаңар, баягы туура эмес түшүнбөй, баягы кыргызды кыргыз бири-бирибизди колдоп атабыз деп түшүнүп алып кетсеңиздер болот. Силерге да ыңгайлуу болот, бизге да ыңгайлуу болот. Биздин да максат биринчи биздин кызматтан эл пайдалансын, андан кийин ошонун артынан бизге да бир пайда келип, бул баягы эптеп эле акча табуу максатында эмес, бул брендти көбөйтүп, биз дагы бир чоң бир брендтерге айлантып, баягы дүйнөлүк жанагыларга чыга турган бир максатта, жакшы максатта койдук да. Эми баягы биринчи айтылганда башкача угулушу мүмкүн, бирок максатты чоң коюп баштай берсек, буюрса баардыгы болот. Ошол элерде айта турган нерсе бу бренд эмес, мындай арзаныраак товар издеп, бюджетный вариант издегенде бияка келсеңер да өзүбүздүн кыргыз мекендештердин дагы магазиндери бар. Бул жакта азыр Куржун бар. Бул жакта биздин кыргыз эжебиздин магазини бар. Эгер телефон аксессуар ала турганбыз, Ылдыйда биринчи этажда Азия Store бар. Эми бул жалгыз өзүбүздү реклама кылган эле эмес, ушул жактан деле келип алып кетсеңиздер болот да. Болгону бул жерде бул брендти издеп жүргөндөр көп экен биздин кыргыздардын ичиненчи. Издеп ошол толук маалымат жетпей жатат да. Буну издеп Кыргызстандан заказ берип, келгенден кийин размерлери түшпөй калып, бизге келип алмаштырып кеткендер өтө көп. Анан дагы бир нерсе, бизде эгер келип туруп модельдер жакпаса, товар жакпаса, өзүңөргө жаккан, бирөөдөн көргөн болсоңор, интернеттен көргөн болсоңор, ошол алып келип туруп сүрөтүн көрсөтүп, мага ушул модельди алдырып бересиңер десеңер, бир штук болсо да биз заказ кылып алдырып бере алабыз. Баягы товарды бул өзүбүз заказ беребиз, прямой беребиз. Ошон үчүн да товарлардын ценалары мындай башка магазиндерге салыштырмалуу арзаныраак болот. Анан дагы башка баягы орустардын магазиндеринен, Спортмастерден көрүп баягы скидка болгон товар менен бул жактагы товарларды салыштыруу бул мындай бир аз логикага туура келбей калат да. Ал жакта арзан экен депчи. Силер ал жактагы баягы биринчи коюлган ценасы менен бул жакты салыштырып көрсөңөр, ошондо туура болот. Себеби ал жакта калбаган товарды гана скидка кылат. Ошондой эле анан дагы бул жактан бир көрсөтүп коелу, барсеткалардан келип түштү. Азыр бир жерде башаткан бир эле түрү турат. Булар 2200төн. Булар өтө жакшы. Өзүбүз дагы аз. Бул баягы заказ болгон үчүн гана алып келдик. Атак барсеткаларда булардын качествосу жакшы. Бул жактан кепкаларды көрсөк болот. Кепкалардан аз бир эки месте бошоп калыптыр. 1800төн булар. Анан могул кепкада келип түштү. Баягы биринчи видеодо сураган экен да. Өзүңөр кийген кепкадан барып деп, чына өзүм кийген кепкадан да келип түштү. Келип алып кетсеңиздер болот. Плашовка аябай жакшы бул. Метро Маринонун 5-выхтынан чыккандан кийин эле бул жерде Маринский пассаж деп жазылып турат. Ушундан кирип эле экинчи этажга көтөрүлүп, оңду караганда көрүнүп турат дүкөн. Жүрүңүздөр. Мына туугандар, Step Cross 1 килтейип көрүнүп турат. Чындыгында азыр туура айтты. Калса дагы өзүгө калсын. Келсеңиздер башка дагы могу жерде кийим дүкөндөрү бар. Ылдыйда телефон саткан өзүнүн бир туугандарыбыз бар. Парковкалар, кеңири чайханалар бар. Көрүшкөнчө лайктан басып, контакттарын бөлүшүп коюңуздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, Чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.